Hello достор, pre-intermediate 2 деңгээлинин акыркы сабагына кош келдиңиздер. Бүгүнкү сабакта англис тилиндеги суффикстерди карайбыз. Эске салсак, буга чейинки сабактарда префикстер менен таанышканбыз. Азыр болсо суффикстерди карап чыгабыз. Сөздүн башына кошулган мүчөлөрдү префикс деп атасак, сөздүн аягына улангандарды суффикс деген болчубуз. Негизи англис тилиндеги мүчөлөрдү билип алган сөздөрдү батыраак жаттап, жакшыраак түшүнгөнгө жардам берет деп да айтканбыз. Дал ошол максатта азыр келиңиздер суффикстер менен дагы таанышып алалы. Англис тилинде суффикстер сөздүн аягына уланып, сөздүн грамматикалык маанисин өзгөртө алат экен. Башкача айтканда, бир сөз түркүмүнөн башка сөз түркүмүн жасай алат экен. Мисалы, rain деген, жамгыр деген зат атоочту ала турган болсок, эмне? Жамгыр, ага y мүчөсү уланганда луу, кыргыз тилиндегидей. Rainy, жамгырлуу деген жаңы сын атооч пайда болот экен. Кандай деген мааниде? Rain деген эмне? Ал эми rainy кандай? Жамгыр, жамгырлуу деген. Дал ушундай сөз түркүмүнөн башка сөз түркүмүн жасай ала турган мүчөлөр англис тилинде дагы бар экен. Азыр болсо көп суффикстердин арасынан эң көп колдонулган сын атооч жасоочу жана зат атооч жасоочу суффикстерди бирге карап чыгабыз. Негизи көп колдонулган суффикс жана префикстердин тизмесин PDF файлга чогултканбыз. Видеонун астында берилген. Ошол жактан өзүңүздөр көзөктөп алсаңыздар болот. Кеттик анда сабакты уланта берели. Биринчи тобубуз бул сын атооч жасай турган мүчөлөр болмокчу. Сын атооч жасаган мүчөлөрдөн биз full, ose жана less'ти алганбыз. Full менен ose бир нерсеси бар деген мааниде колдонулса, баягы кыргыз тилиндеги луу мүчөсүндө, less болсо тескерисинче сыз мүчөсүнө барабар экен. Мисалы, useful пайдалуу болсо, useless пайдасыз экен. Кеттик анда ар бир мүчөнү өз-өзүнчө карап чыгалы. Биринчи full кыргыз тилиндеги луу мүчөсүнө барабар экен. Бир нерсеси бар деген мааниде. Мисалы, care деген этияттык деген зат атоочко fullду кошо турган болсок, careful этияттуу деген сын атооч пайда болот экен. She is always careful when crossing the street. Ал көчөнү өткөндө дайыма этияттуу болот дейт. Байкасаңыздар, этияттуу же мындай көчөдөн өткөндө көңүл буруп өтөт дегендей, айлана чөйрөсүнө. Жакшы, келиңиздер экинчи сын атооч жасоочу мүчө менен таанышалы. Бул ose экен. Ose fullга эле окшош луу мүчөсүнө барабар бир нерсеси бар дегенди билдирет экен. Мисалы, danger коркунуч деген зат атоочту ала турган болсок, ага ose мүчөсү уланганда dangerous коркунучтуу деген сын атооч пайда болот экен. Кыргыз тилинде деле коркунуч, коркунучлуу, коркунучтуу деп өзгөртүү. That snake is dangerous. Тигил жылан коркунучтуу дейт. Мындай кооптуу дегендей. Жакшы, келиңиздер үчүнчү сын атооч жасоочу мүчө менен таанышалы. Less мүчөсү. Less мүчөсү буга чейинки эки суффикстен айырмаланып, терс маанини билдирет экен. Бир нерсеси тескерисинче жок деген, мисалы, сыз мүчөсүнө барабар. End соң деген зат атоочту ала турган болсо, ага less уланганда endless соңсуз, аягы бүтпөйт, көрүнбөйт деген сын атоочко айланат экен. The road seemed endless. Жолдун баш аягы жоктой сезилди дейт. Endless деген ошол аягы жок дегенди түшүндүрөт экен. Эң жакшы сын атооч жасоочу эң таанымал мүчөлөрдү карап алдык. Эми зат атооч жасоочу суффикстерге өтөлү. Эске салабыз, толугураак тизмесин суффикстердин PDF файлынан карап алсаңыздар болот. Ал жакта мисалдар көбүрөөк. Зат атооч жасоочу суффикстерге кайсылары кирет экен? Er, je, or, or деп кыскартып айта алсаңыздар болот. Ness жана tion мүчөсү экен. Шын деп коет баягы англис тилинде сөзгө кошулганда. Булар этишке же сын атоочко уланат экен дагы англис тилинде зат атооч жасаганга жардам берет экен. Мисалы, этиш кыймыл аракетти билдирет, ал эми сын атооч кандай деген суроого жооп берип, сапатты билдирет. Зат атооч деген эмне деген түшүндүрөт. Мисалга көз сала турган болсок, to celebrate майрамдоо, эмне кылуу деген бул этиш. Ага tionду улай турган болсок, celebration майрам, эмне деген зат атоочко айланат экен. Кеттик анда ар бир зат атооч жасоочу мүчөлөрдү карап чыгалы. Биринчиси er, je, or болмокчу. Er, or бир ишти жасаган адам деген мааниде колдонулат экен. Кыргыз тилиндеги ч мүчөсүнө барабар экен. Мисалы, teach деген окутуу деген этишке erду улай турган болсок, teacher
окутуучу же баягы мугалим деген сөз келип чыгат экен. Teach деген англис тилинен окутуу деп которулат. Ага ч мүчөсүн кошсок окутуучу. Эми кыргыз тилинде окутуучу деп айтпасак дагы мугалим экенин түшүндүк. My teacher is very kind. Менин мугалимим абдан боорукер дейт. Кийинки мүчөгө көңүл бура турган болсок, бул тион жана сион мүчөсү сөзгө уланганда биз аларды шын деп окуйбуз көбүнчөсүн. Булар процесс же жыйынтык дегенди билдирет экен. Булар дагы зататош жасаганга жардам берет. Мисалы, to decide чечим чыгаруу деген этишке сионду улай турган болсок, decision чечим деген зататоч пайда болот экен. Чечим чыгаруудан чечим деген зататоч пайда болду. It was a hard decision to make дейт. Бул оор чечим болду дейт. Жакшы. Үчүнчү зататош жасоочу мүчөнү карап алалы. Ness деген дагы сынатоочтон зататош жасоого жардам берет. Кыргыз тилиндеги лык мүчөсүнө барабар экен. Мисалы, kind мээримдүү деген сынатоочту алып туруп, ага nessти улай турган болсок, kindness мээримдүүлүк деген зататоч пайда болот экен. Kindness is a great quality. Мээримдүүлүк сонун сапат дейт. Азаматсыздар. Өз алдыңыздарча дагы ness менен уланган сөздөрдү таап азыр издеп көрсөңүздөр болот. Ушуну менен биздин сабагыбыз аяктады. Толугураак тезмени видеонун астынан алып дагы жаттасаңыздар болот. Сабак пайдалуу деген ишеничтебиз. Бул биздин Pre-Intermediate 2 деңгээлибиздин акыркы сабагы болду. Алдыда жыйынтыктоочу көнүгүү сабагы бар. Суффикстер жана префикстер 2 сабагын кайталап алганга, бышыктап алганга даярдалган. Сиздерди соц тармактарыбыздан дагы күтөбүз. Instagram, YouTube, Telegramдан окутул деп издесеңиздер чабыз. Мобилдик колдонмобузду жүктөп алып дагы тест сабактарыбызды өтүңүздөр ичинен. Барыңыздарды сабактан көрүшкөнчө.